Саламатсыздарбы? Мен задам неме суроому компонент 2 боюнча укрепление системы пищевой безопасности дегенде. Кантип укреплять этесиңер? Азыркы маалда система пищевой безопасности кандай уровеньде турат? Биздин адистер жооп берип койсо. Рахмат, Эрулан Калчарович, абдан жакшы суроо болду. Бул сиз дагы бул тармакта дагы аябай аракет кылып атканыңыздарды билебиз. Бул негизи бул экинчи компонент тамак аш коопсуздугу деп ветеринардык лабораторияларды чыңдап, алардын адистерин, билимин жогорулап, тийиштүү жабдуу менен камсыз кылып, анан аккредитация маселесин өткөрүү жагдайлар каралганда, ошондой эле бул биздин тамак аш системабыз ветеринардык санитардык нормалар менен тыгыз байланышып болуп туруп атат. Эгер биз ветеринарлардын деңгээлин, билим деңгээлин, алардын дараметин жогорулатпасак, анда алар дагы ошо тийиштүү деңгээлде эпизоотиялык иш аракеттерин жүргүзө албайт да. Ошондуктан бул экинчи компонент ошо бардык жагдайлардын баарын камтыйт. Түздөн түз эле бир лаборатория эмес, ошо бизде иштеп аткан лабораториялардын, мамлекеттик лабораториялардын аныктоодо, аларды сертификациялоодо бере турган тастыктоочу документтерди берүү үчүн шарттарын түзүп, аларды даярдашыбыз керек. Аккредитация маселеси өтө оор экен. Ошону даярдап, аларды окутуулар жүргүзүп, анан жабдуулар менен камсыз кылабыз. Кудай буйрса. Канча убакыт? Бул өзү долбоор өзү 6 жылга чектелген. Ошо 6 жылдын ичинде адегенде жабдуулар сатып алып, кошо окутуп, анан ошентип даярдайбыз. Аккредитация өзү эле 2-3 жылга чейин элейт убакытты. Мен неме ишенсем болобу, ошо 6 жылдан кийин бизде тамак аш жааты кичине болсо дагы мындай коопсуз болот депчи? Албетте, бул долбоорду эгер сиз ушунчалык кызыктар болсоңуз, ушу долбоорду координациялоо топко сизди кошуп койсок болот, ушу экинчи компонент боюнча. Түздөн түз өзүңүздүн акылыңызды, өзүңүздүн Андайга ишенбей калгам да. Берип турсаңыз, текшере бериңиз, биз ага бакылыбыз. Могу жерде жазып турсуңар да, в рамках данного подкомпонента будет оказана поддержка учреждениям по безопасности пищевых продуктов посредством внедрения современных процедур сертификации безопасности пищевых продуктов. Какая сертификация? Ушулардын баарын киргизүүгө аракет кылабыз. Себеби дегенде бүгүн эл аралык рыноктарда талап кыла турган ушул стандарттар болуп атат. Эл аралыкта биздин продукция өтө турган стандарттарды окутуп, анан ошону киргизебиз. Канча государственный учреждениялар бар ошол боюнча неме эткен? Мисалы, ошолдо сүт чыгарган же болсо неме сүт азыктарын чыгарган да, мисалы. Мындай да, Эрулан Калчарович. Негизи биз ветеринардык тармакта алып атабыз. Ветеринардык тармакта мамлекеттик ветеринардык диагностикалык борбор бар. Анын ичинде ар бир райондо, ар бир областта бирден лабораториялар бар да. Бирок алардын жабдуулар чектелгендиктен алар кээ бир анализтерин чыгарат да, кээ бир анализдер республикалык деңгээлде болот. Биз адегенде мамлекеттик лабораторияларды колдойлу деп атабыз. Анда ошентип жазбайт белеңер? Иә. Анда ошентип жазбайт белеңер? Мамлекеттик лабораторияларда кыскараак жооп берсеңиздер. Жок, бул неме кыскараак эмес, бирок аябай важный тема. Ошол жака кирет да. Жок, ошону айландырып атпайбы? Могул жерде карабайсызбы Айбек беке? Кыскараак деп атасыз. 8 миллион 700 миң доллар кетет экен да ушул немегечи, пищевой безопасностькачы. 8 миллион 700 миңди мен Нисахарда балдарыма берип койсоңор? Эрулан Калчарович. 1,5 жылда эле оңдоп бересиздер. Акчаны бул жерде ветеринардык бул толугу менен бир компонентке кете турган, сарптыла турган акча да, анча лабораторияда бар, ошондой эле ветеринардык жанакы бизге алып берип аткан вакциналарды да сатып берүү маселеси бар да бул жерде. Мамлекеттик ветеринардык инспекцияга ошол бюджеттен бөлүп берген адамга жана малдыга бирдиктүү болгон, бирдей жуга турган ооруларга бүгүнкү күндө бюджеттен бөлүнгөн акчалар жетишпей атат. Ошондуктан эң маанилүү болгон бруцеллез менен эхинококкозго каршы боло турган вакциналардын баарын сатып беребиз. Бул ошонун ичинде да отурат, 8 миллиондон ашык суммада. Бул 6 жыл бою бюджеттен бөлүнбөй калган акчаларды ошол жактан бөлүп беребиз да, анын көзөмөлүн карап турабыз. Бурунку долбоордон алкаганда бул иштерди өткөрдүк элек. Сиздерге маалымат үчүн айтып койгум келет. Бруцеллез биз долбоор иштегенге чейин жылына 4700 учур каттала турган болсо, азыр мына бүгүнкү күндө былтыркы жылдын маалыматы 500 эле учур катталып атат республикада. Бул ветеринардык санитардык эпидемиологиялык станциянын берилген маалыматтары. Ушул 6 жылдан кийин азыр биякта неме колдоп берсек, 6 жылдан кийин тамак аш жааты бир аз болсо да оңолот экен да, буюрса. Жакшырат. Рахмат.